Men жеңемин деп эле дароо барып, пиоланы колтуктап, пиоланын койнуна акча салса, мына ошол акчаларды койдуна чейин колду тигип, акча алып каяктагы бир баягы мусулманга дал келбеген, исламга бир дал келбеген амалдарды кылбайлы. Ошондойдон өзүбүздү узак кылайлы. Биздин тойлорубуз, албетте биз мусулманмын деп туулган мезгилибизде оң кулагыбызга азан, сол кулагыбызга коомат айтылды. Өлгөндө жаназабыз окулуп, өлүп атабыз. Алхамдулилла мусулманмын деп келимени айтып келип атабыз. Эми мусулман болгондон кийин ошол туулгандан өлгөнгө чейинки аралыкта ортодо жашообузду дагы мусулманча кылганга аракет кылышыбыз керек. Айрыкча мына ошол баягы аялдар болгон үчүн айтып атам, аялдар аралашкан жерде кичине бир кээде чектен ашкан учурлар болуп калат эжелер. Кээде бир аралашып кеткен учурлар болуп калат. Ошондой учурлар болбосун. Туура той шаңдуу болуш керек. Туура той жакшы оюн күлкү менен болуш керек. Бирок ошону менен кошо биз өзүбүздүн мусулмандыгыбызды, өзүбүздүн ислам дининин карманган экенибизди эсибизден чыгарбашыбыз керек туугандар. Мына ошол иншалла сиздерге мына эжелер бардыгыңыздарга мына үлгүлүү боло турган той болду. Мына пиолдардагы жанында бүт карекелер турат бул жерде. Бүт дамылар турат. Дамылар өзү пиоланы жат, намахрам жеңеге карматпайбыз деп кийимдерин өздөрү кийгизип, мына ушундай кылып турду, өзүңүздөр байкап турасыздар. Кийинки тойлорумуздарда дагы сиздер дагы мен жеңемин деп эле дароо барып, пиоланы колтуктап, пиоланын койнуна акча салса, мына ошол акчаларды койдуна чейин колду тигип, акча алып каяктагы бир баягы мусулманга дал келбеген, исламга бир дал келбеген амалдарды кылбайлы. Ошондойдон өзүбүздү узак кылайлы. Тойлорубузду бир шаңдуу кылсак, тойлорубузду исламга бир жараша кылган болсок, иншалла ошол үй бүлөдө да бакыт болот, иншалла ошол үй бүлөдө дагы береке болот. Бузукулук аралашпаган болсо.